Президент Садыр Жапаров бүгін иш сапары менен Астана шаарына барды. Ал Борбор Азия мамлекет башчылары менен Германиянын федералдык канцлеринин экинчи жолугушусуна катышуу үчүн барган. Мамлекет башчыны Казакстандын премьер-министринин ордун басары Галымжан Койшубаев жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Өлкө башчы Астанада Германиянын бизнес делегация өкүлдөрү менен иштиктүү жолугушуу өткөрдү. Президент Садыр Жапаров бул жолугушуу эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрүн билдирди. Кыргызстандын башкы милдеттеринин бири чет элдик инвестицияларды тартуу жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөө. Бул багытта Германия Кыргыз тарап үчүн маанилүү өнөктөш болуп саналат. Кыргызстан германиялык компаниялардын өлкөгө алып келе турган тажрыйбасын жана билимин жогору баалайт. Өз кезегинде Кыргыз тарап германиялык инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды, анын ичинде салык жеңилдиктерин жана инвесторлордун укуктарын коргоону камсыз кылууга даяр. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Германиянын федералдык канцлери Олаф Шолц менен жолугушту. Анда саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы актуалдуу маселелер талкууланды. Өлкө башчы Кыргыз тарап Германия менен экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө чоң көңүл буруп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү байкаларлык өсүп жатканына токтолду. Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров Германия Борбор Азия саммитине сөз сүйлөдү. Өлкө башчы анда экология, инвестиция тартуу жана кызматташуу тууралуу кеп козгоп, Кыргызстан Германия менен тыгыз иш алып барууга кызыктар экенин билдирди. Совместная реализация данной инициативы Буга байланыштуу Германия менен бирдикте Бишкек шаарында энергиянын натыйжалуу жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча регионалдык борборду түзүүнү сунуштайбыз. Бул демилгени региондун илимий изилдөө потенциалын өнүктүрүү жана мындай технологияларды жараткан борборду түзүү менен кошо биргелешип ишке ашыруу бизге суу, энергетика жана башка ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга, айлана чөйрөгө терс таасирди азайтууга жана бүткүл региондун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Борбор Азия Германия саммити алгач 2023 сентябрда Берлинде өткөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери. Түркмөн президентинин атасы Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов барган. Акылай Карабаева, регион.